$6,6 миллиард. Бул 2025 жылдын 1-кварталында Казакстанга келген түз чет өлкө инвестицияларынын жалпы көлөмү. Бул өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 6%-га көп. Улуттук экономика министрлиги белгилегенде өлкөдө инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча чаралар күчөтүлүүдө. Мисалы, экономиканын артыкчылыктуу тармактарындагы $54 миллион ашык долбоорлорго инвестиция салгандарга мыйзамдардын туруктуулугуна 25 жылга чейин кепилдик берген келишим түзүү мүмкүнчүлүгү берилген. Ошондой эле Fast Track же жашыл коридор системасы иштейт. Ал долбоорду ишке киргизүү үчүн бардык керектүү процедуралардан тез жана жөнөкөйлөштүрүлгөн түрдө өтүүгө мүмкүндүк берет. Белгилей кетсек, мамлекет башчысы кайрылууда жаңы инвестициялык циклды баштоонун зарылдыгын айткан. В рамках нового инвестиционного цикла. Жаңы инвестициялык циклдын алкагында технологияларды өткөрүп берүүгө, жергиликтүү кадрларды окутууга жана казакстандык товарлардын жаңы тышкы рынокторго чыгуусуна жол ача ала турган негизги инвесторлорду издөө жана тартууга артыкчылык берилет. Жаңы инвестициялык циклдын негизги инвесторлору өкмөт тарабынан аныкталган келечектүү ишканалардагы компаниялар болот. Атап айтканда, бул Унай-Жасо, Мунай-Газ Химия, Кайражан энергия блоктары, Заманбап агро өнөр жай комплекси, жогорку кайра бөлүштүрүлгөн металлургия. Аларда жогорку глобалдык наркка экспорттук өндүрүштөрдү түзүүгө болот. Добавленной стоимостью.